Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге 45 000 долларга бааланган жери 5 сотук болгон ушул 4 бөлмөлүү сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Эйсин номери экранда жазылуу, баасы 45 000 доллар. Баасын башында айттыңыздар, мына айттым. Лайктан басып колдоп туруңуздар. Кызыл китеп бар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы жакшы. 45 000 доллар. Мындай өтө сонунба. И түшүрүп берет. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Бул кайерде, кайсы айылда деп уже кызыгып баштадыңыздар. Мен турган жер Баш Булак айылы. Барыңыздар, билип калдыңыздар. Шаар жактан келген болсоңуздар, Мадыга келесиздер. Мадыдан өтсөңүздөр, бул жак Баш Булак айылы. Ош Алай трассасы. Ориентирде Баш Булактагы мына Самомойкага алсаңыздар болот. Самомойканын эле боковой тарабындагы көчө менен жогору тарапка 500 метр чыксаңыздар, Өжөр жан конушу. Үйгө чейин 500 метр чыгат, туугандар. Үйгө келип калдым мына достор. Ушундай чоң көчөнүн эле мына оң тарабында сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Жери 5 соток. Тегизген жери. 20га 25, мындай квадратный жер. Свет бар. Свет эми аз бар жерде эле бар. Суу маселесине келе турган болсок, Баш Булакты билесиздер, сууну чыгарып алыш керек. Жерди газдырып эле чыгарып аласыздар. Азыркы учурда бардык эле бул жакта жашоочулар сууну чыгарып алган. Булактын башталышы деп айтылып турбайбы бул айылдын өзү эле. Суу кеңири. Булактын суусунан ичип каласыздар. Ошол достор, бул жак көчө болуп атат, Көчөнүн эле мына боюнда ушул үй сатка чыгып аткан кези. Үй 10го 10 экен. Кам кирпич, болгон деп айтып кой. Укам деп азыр эйс мага маалымат берди. Бирок колонна сейсмопоисттери бүт бардыгы жайгаштырылган. Болгон ошо кам кирпичкен минус жери. Крышалары жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган, өстүрмөлөрү коюлган. Эми жүрүңүздөр үйдүн ичине кирейли. Достор, мына кирип келдим үйгө дагы. Байкаңыздарчы, сонун болуп турабы? Коридор. Бул жак биринчи комната, үйдүн ичи кумшубак болгон, деги эле сырты деле кумшубак болгон, электромонтаждары бүткөн, черный потолок басылган. Бул экинчи бөлмөсү. Бул жер печканын местосы болот, аны айтпасам деле билесиздер. Сиздер кыйынсыздар да. Так, бул экинчи комнатасы болду. Бул жак санузели. Так, бул жак болсо үчүнчү комната. Мына жак болсо 4-чү комната. Конок бөлмө деп койсом жаңылышпайм. Бирок вообще сквозняк экен, сонун да, шамал болуп турат экен. Байкаңыздар, жакшы, сонун. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Сиздер деле көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. 45 000 долларга үй бааланды. Бул жөн эле айтылыш баасы, түшүрүп берет. 42-43-төргө берип салышы мүмкүн. Ал жагына эми биз кийлигишпейбиз. Бул биздин үй эмес, туугандар. Өзүңүздөр содулашасыздар. Ошол жактан да көрөсүз коюн. Жакшы, баасына келе турган болсок, баасын айттым, эйсин номери экранда жазылуу. Баасынын башында айт деп дайыма чарчайсыздар эле, мына айтып атам туугандар. Лайктан басып колдоп лайктан басып туруңуздар.